Жер ülкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы Таластагы экологиялык абалды жакшыртуу максатында жыл сайын тегерек стол уюштуруп, экологияга кайдыгер карабаган тараптар менен бирге иш алып барууда. Талас шаарында уюштурулган быйылкы тегерек столго тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, экологдор, илимий кызматкерлер, окутуучулар, студенттер, жарандык коомдун өкүлдөрү жана Альянс Алтын компаниясынын эколог адистери катышты. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас областык регионалдык башкармалыгынын башчысы Бекмурза Ашимов мындай тегерек столдор көйгөйлөрдүн чечилишине шарт түзөөрүн белгиледи. Себеби буга чейин Бешташ мамлекеттик жаратылыш коргоона маралдарды алып келүү, көчөттөрдү отургузуу, облустук деңгээлде ишембилик уюштуруу сыяктуу бир топ долбоорлор ишке ашкан. Мындан тышкары жапайы кыргоолдор да жаратылышка кое берилген. Ушул иш-чаранын баары компаниянын колдоосу менен ишке ашып келүүдө. Альянс Алтынга биз ыраазычылык жагыбызды айтабыз. Бардык долбоорлорду болбосо дагы негизги долбоорлорубузду колдоп жардам берүүдө. Азыркы жыйында биз сунуштама катары бере алдык. Ушул айлана чөйрөнү коргоо, жаныбарлар дүйнөсүн, өсүмдүктөр дүйнөсүн сактоо боюнча жана өзүбүздөгү өскөн гүлдөрдү биз питомник кылып, аларды көбөйтүү, жаңы көчөттөрдүн бир эле жанагы ийне жалбырактуу көчөттөр эмес, мөмө жемиштүү, жазы жалбырактуу көчөттөрдү дагы көбөйтсөк деп ойлорубузга. Жана ошондой эле биздеги сууда жүрүүчү биздин балыктарды, аларды өстүрүү, кой берүү жана кайтаруу жактары дагы каралды. Отурум жемиштүү болду. Дагы алда убакыт көрсөтөт, буюрса буларды ишке ашыруу жактарында биз көзөмөлдөп карайбыз. Тегерек столдо Талас областык бергенчилер жана балыкчылар коомунун өкүлү Владимир Мазар жер ülкенин аймагындагы дарыяларды балыктандыруу иштери жакшы натыйжа бергенин айтты. Аталган коомдун демилгеси менен жер ülкенин айланасындагы чоң чычкан жана түз ашуу сууларына 2 жыл мурда 30 миңден ашык форелдин чабактары кое берилген. Бүгүнкү күндө алар 23 сантиметрге чейин чоңоюшкан. Быйыл да 20 миң севан форелинин чабактары кое берилген. Мындан тышкары тегерек столдо жергиликтүү активисттердин атынан катышкан Талас эл ынтымагы коомунун төрагасы Серен Шейшенов жана элдик көзөмөл кыймылынын башчысы Айдар Момунтаевтар сүйлөп пикирлерин айтышты. Алар коомчулукка туура маалымат жеткирүү үчүн кендин аймагындагы экологиялык абал боюнча жаш, орто жана улуу муунга карапайым калкка атайын таанышуу иш-чараларын уюштурууну сунушташты. Жөнөкөй эле жарандарды, жаштарды мынакей кыйкырып сүйлөп атат, улуу аксакалдар, койчу жерди деп. Койчу эмес, сен көрчү барып туруп. Ошол жерде жанагы маралдарды жүргөнүн, жанагындай жапайы жаныбарлардын жүргөнүн көрсөң жүрөгүң езилет. Азыр балык Кашка сууда чоң чыккан сууда ушу балыктар бар деп мынакей маалымат келип атат бизге. Бирин өз көз менен көргөн жок, мына ушу көрүп келсек болот. Ошол эле убакта жанагы күлдөр, жанагындай краснокнижник күлдөр. Ошол күлдөрдү дагы көрүп келсек, жаштар, улуулар, орто муун ар дайыма социалдык слой аркатмарлуу болуш керек да. Жер алтын кенинин кандай ыкма менен иштеп атат, кантип иштеп атат, тегерек чөйрө кандай зыян пайдасы бар, ошо калдык сактоочу жайлар кандай акыбалда экенин эл жөнөкөй биздей адамдар, аксакалдар, жаштар айтып чыксак, семинарларды өткөрүү менен, тегерек столду өткөрүү менен эң артында жыйынтыктап келип туруп, коомдук угуп өткөргөндө бул өзүнүн пайдасын берет деп терең ишенем. Бардык катышуучулар Таластын экологиясын жакшыртуу жана жер ülкенин аймагындагы флора жана фаунанын био түрдүүлүгүн сактоо боюнча сунуштарын ортого салып, маанилүү кадамдарды талкуулашты. Алар тарабынан быйылкы жылы облус аймагында экологиялык семинарларды өткөрүү, масштабтуу ишембиликтерди уюштуруу, жашылдандыруу иш-чараларын жүргүзүү, айыл чарба жерлерине зыян келтирген зыяндуу кемирүүчүлөрдү жана куштарды атуу иштерине көмөк көрсөтүү, алардын санын көзөмөлдөө боюнча план иштеп чыгуу, жер ülкенин аймагына көз карандысыз эксперттер жана коомчулук үчүн экскурсияларды уюштуруу, экологиялык көрсөткүчтөрдү аныктоо үчүн жабдууларды сатып алуу, аймактын экосистемасын калыбына келтирүү долбоорлорун иштеп чыгуу сыяктуу бир катар демилгелер сунушталды. Бул сунуштарды Альянс Алтын жетекчилиги жергиликтүү бийлик менен кошо ишке ашырышат. Тегерек столдун уюштуруу максаты бул коомдун жана уюмдардын, мамлекеттик эмес жана ошо мамлекеттик уюмдардын анализдери менен сөздөрүн угуп, ошо чогуу бир иш алып баруу максатында өткөзүлүп атат.
Жыйынтыгында тегерек столдун катышуучулары Альянс Алтын компаниясына ыраазычылыктарын билдиришти. Себеби компания облустагы экологиялык абалды ортого салган мындай тегерек столдорду 2021 жылдан бери уюштуруп, ар бир сунуш демилгени угуп келүүдө. Биздин биринчи максат мындай ачык иштөө да. Мына жергиликтүү калкка биз деген маалыматты ачык толук берсек, анда эл колдойт да. Жаратылышты коргоо боюнча мындай толдорду жыл сайын өткөзөбүз да. Анан маалымат беребиз. Мондай бизде пландар бар да. Ошо планды кантип биз эметкенде, ашкарабыз дегенде бизге мындай айтканда кеңеш берет да. Мону мындай кылсаңар жакшыраак болот эле. Бул ушунун баары тең биз кеңешти эсибизге алып туруп ишке ашырабыз да. Компаниянын колдоосу алдында бул күнгө чейин таласта бир катар экологиялык долбоорлор ишке ашкан жана быйыл да улаанары белгилүү болду. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы бүгүнкү күндө өлкө бюджетине эң ири салык төгүүчүлөрдүн бири болуп саналат.